Учурда таш ыргытсаң, блогерлердин башына тийген заман болуп жатат. Алардын ичинде контент үчүн айфондорун талкалаганга чейин барып, машинасын өрттөп жатышканын да көрүп жатабыз. Ошондой эле алардын арасында пайдалуу иш кылып, Гусейн Гасановго окшоп, жакшылыкка жакшылык менен жооп кайтарып, жакшы иш кылган үчүн автоунаа белекке бергендери да бар. Биздин шаар тургундарыбыз кайсыл блогерди көрүп, аны ээрчип жатышат, алдыда сурамжылап көрөбүз. Мисалы, Элиза Жусупова деген көптү эле билбейт экен. Михаил Литкин, мисалы, Гусейн Гасанов, ошолор бар го. Ошолорду эле билем. Мен Кыргызстандын блогерлерин көрбөйм, бирок знаменитый блогерлерди көрөм да. Мисалы, Эмилия Саналиевди көрөм, кыргыздардан дагы ким бар? Гүз Исланованы көрөм. Кыргызстандан ошолор эле, башка мамлекеттерден Гусейн Гасанов, Хиза ошолорду көрөм. Бул суроого кандай жооп беришти билбейм. Неге дегенде биз эми бул телефондор биз телефон менен чоңойгон жокпуз деп айтсам болот. Неге дегенде айыл жер кезинде чоңоюп, мен окуучулук күндөрдү телефонсуз эле өткөргөнбүз. Кийин студент болуп келген убакта гана телефон пайдаландык. Ал эми өзүм соц тармактарда андай деле көп убактымды бөлбөйм. Анан булар блогерлерди эми бул ошол кесип менен булар үй бүлөсүн багып, иштеп, машина подарка кылып атса, значит, бул жакшы эле кесип деп ойлойм. Бирок ал тармакты мен жакшы өздөштүрө элекмин. Кыргызстанда көбүнчөсү вайында эле калышпады, жана тамаша кылып эле элдин көбүнчөсү чындык нерселерди көбүнчөсү элдер тамаша иретинде жеткирип, бул деле жакшы, бирок кээ бир жана каша чаап кеткендер ысырап кылган да, бул өзүнүн немесин билбей не деп койчу эле, Кыргызстан жана ырыскыңды теппе деп коет го, ошол сыяктуу көбүнчөсү ырыскысын тепкендер да көп. Алар жаштар үчүн минуска эле да, жал балдардын өнүгүүсүнө, кичине балдардын көбүнчөсүн карасаң эле ошондойлорду карап, кичинеги айылдагы балдардын машина ойноп атканда машинасын өрттөп, даже ошондон бери видеого тарткандар бар да. Анан билбейм, ал блогерлерге жакшы жагын көрсөтсө жакшы. Мисалы, көчө эле кыргызстандык бала машина утуп алды, ал деле неме болсо керек, кээ бирлер үчүн жакшы нерсе болду. Анан бирок жана машина өрттөө анын ордуна, мисалы, жанакы жардам сурагандар да көп, ошолорго берип койсо деле жакшы да. Азыр блогерлер деле Кыргызстанда сапаттуу жокку, бүт эле рекламага өтүп кетти да. Азыр бүт эле реклама кылып. Билбейм, мен блогерлерге көп деле кызыга бербейм да, мындай. Интернетке деле кызыкпайм көп. Көрсөм YouTube'дан эле бир кино көрбөсөм. Мен өзүм негизи телефон көп кармабайм. Блогерлерди деле көп деле тааныбайм. Азыр көбүнчө университетте иш-чаралардын баарын алып баргандыгыма байланыштуу билбейт экенмин азыр блогерлерди. Мындай көрөм, кээде бирок аттарын да жакшы тааный бербейм да.